Башында мен утам деп деле ойлонгон эмесмин да, анан аракеттен уттум. Бул телефонду апама белекке барам. Балыкчы шаарында балдардын руханий көрүнгөсүн арттыруу максатында Акниет Нуру окуу борборунун окуучуларынын ортосунда ыйман таануу сынагы болуп өттү. Сынак ыйманга жана исламга тиешелүү суроо жооптордон түзүлгөн тест түрүндө өткөрүлдү. Президентибиздин жарлыгы менен мектептерде иман сабагы болуп жатат го. Ошол сабакка да кошумча бир пайда түшүнүк болуп калсын деп, жараткан Кудай Тааланы таануу, пайгамбарларды таануу, деги эле жаратылыш менен, тууган туушкан менен, кошуналар менен, балдар менен кандай мамиледе болуш керек, деги эле биз кимбиз, кандай илим алышыбыз керек, кандай балдар болуп чоңоюшубуз керек, жана жаман азыркы болуп жаткан биздин зыяндуу болгон коомго таасир берген нерселерден кантип сактаныш керек, мына ошол тууралуу сабактар биздики жүрүп жатат. Сынакка жалпы 100дөй бала катышып, алар 3 тайпага бөлүштүрүлгөн. 1ден 4кө жана 5тен 8 класска чейин келчек балдар арасында 2 тайпа жана кыздар арасында 1 тайпа болуп өткөрүлдү. Ар тайпадан 1 орунга жеткен катышуучулар Redmi 13 үлгүсүндөгү телефон, 2 жана 3 орундарга акчалай сыйлыктар, ар бир катышуучуга сертификат жана кызыктыруучу белектер каралган. Мирлан Исагалиев агабызга дагы чоң рахмат. Ушул биздин окуу борборубузга келип, ушул смартфондорду ушул жаш балдарга, балчылык биздин балдар, кыздар окушсун, ошолорго бир мындай стимул болсун деп бизге спонсорство кылып, жардам кылып таштап кетти. Алла Таала анын өмүрүнө береке берген болсун. 1 орун алдым. Көптөн бери даярданып аткам. Абдан жыргап атам телефон алганга. Кызым Капарова Нуркоз азыр ал 5 классты бүттү. Оса жашы 12де, 12 чыгып калды. Ошол азыр 1 орунду алды. Аябай сүйүнүп жатам. Муну кубанычымдын эмес чеги жок. Ошол сүйүнүп жатам. Мындай да ойлободум эле. Акниет Нуру окуу борбору ишмердүүлүгүн мындан 2,5 ай мурун баштаган. Ага карабай балдар сынакта жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтө алышкандыгын ата-энелери белгилей кетишти. Алардын айтымында окуу борборго келгенден бери балдардын жүрүм-туруму жакшыра баштаган. Жүрүмү, адеп ахлагы оңолуп, басып, бой жүгүртүүсү оңолуп, жакшы мамиледе болуп, эметип атышат, аябай жакшы экен. Телефондон алыстап атышат, китеп окуп, сабак окуп, жакшы аябай. Борбордун жетекчиси Тилек Сарылбеков дин тууралуу туура маалыматтын болуусу учурдун талабы экендигин белгилеп, учурда борбордо жайкы эс алуу мезгилинде өтүлүүчү курстарга даярдык жүрүп жаткандыгын айтты. Мектепте эс алууга окуган балдарга дагы ушундай атайын программа уюштуруп чыктык. Балдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Биздин мугалимдерден ыйман сабагын, Куран сабагын, адеп ахлак сабагын, ата-энеге кандай мамиле кылыш керек, ага эне менен кандай мамиледе болуусу керек, жана ошондой эле мекенибизге, эли жерибизге кандай биздин сүйүүбүз артыш керек, жана ошондой эле телефондон арылып, смартфондон арылып, азыркы учурда ата-энелердин көпчүлүк проблемасы ушул болуп жатат. Ошого биз да колдон келишинче жардам бериш максатта жайында ушул окууларды уюштуруп атабыз. Аталган борбордо жеке эле мектеп жашындагы балдарга эмес, 6 жаштан баштап баардык курактарга сабактар каралган. Анда араб, түрк жана англис тилдери курстары, Куран алифбеси, балдарга туура тарбия берүү сыяктуу агартуучу ыйманга жана исламга багытталган курстар өтүлөт.